Бүгүнкү коллегиялык жыйын биринчи маселе Кыргыз Республикасынын укук бузуулардын алдын алуунун негиздери жөнүндө, экинчи маселе Ош шаарында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо маселелери жөнүндө, үчүнчү маселе боюнча Кыргыз Республикасынын майыптыгы бар адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө Былтыр мэриянын жардамы менен 5 миллион сом бөлүнгөн. Ал боюнча 51 жерге видеокамера койгонбуз. Быйыл дагы ошондой жолдомо бергенбиз. Ушу Жанар Кубаныч шерекине бир колдоп берип, дагы бир акча тыйын бөлүп берип койсоңуз, видеокамераларды жана мындай локацияларга, криминогенный участкаларга орнотуп койсок жакшы болот деп. Канча акча сурагандар быйыл? 5 миллион сураганбыз быйылда. Умуртуле базы 5 миллион сураса бергилем да. Кене бул мындайда. Рахмат сизге. Рахмат. Шаарда тургундар үчүн жашоо биринчиден ыңгайлуу болуш керек, экинчиден коопсуз болуш керек. Ош шаарынын тургундары Ошто жашаганда өзүн коопсуз сезиш керек. Ал үчүн бардык жерде видеокамералар туруш керек. Бардык жерде. Ыкчам, ана Дамир Жолочевич азыр жана ситуационный центр жакшы деп атат. Чындыгында мындай иш активдүү жүрүп атат. Жол коопсуздугу боюнча дагы, зордук зомбулук бардык маселелер боюнча улам жана маптар менен иш чараларды өткөрүп атасыздар. Анан эми жана камера алабыз дегенден андан акча аябаш керек. Анткени кылмыштуулуктун бетин ачууда бул эң негизги жардам. Элдин бардыгы билиш керек. Кылмышкери дагы, башкасы дагы камера турат бардык жерде. Ошондуктан мындай анча-мынча акча каражатын сураган болсоңуз дагы аны бериш керек. Жолдорду куруп атканда аялдамадан баштап жол белгилери, канализация ошонун бардыгын системден алып кетиш керек. Бир жолду асфальттап жасап алып туруп, анан жарым жылга жетпей кайра бузуп, анын канализациясын тартабыз деп. Мына ошондой учурлар дагы бар. Ошон үчүн эптеп эле куруп, анын лентасын кечип ачып койгонго шашпагыла. Биротула канализациясын кошо, аялдамасы каерде болот. Ошонун баарын системный кылып, жакшынакай кылып, сапаттуу кылып туруп, анан ачабыз деп кечээ биз дагы жол курушчулар менен чогулуп сүйлөшкөнбүз. Ошол банктардын ишмердүүлүгүндө жана аптекалардын ишмердүүлүгүндө пандустарды жана кирүүгө мүмкүнчүлүк жарата, коляска менен именно кирүүгө мүмкүнчүлүк жарата турган инфратүзүмдү түзүп беришсе. Сөзсүз түрдө мына архитектура бүт барыңыздар отурасыздар, эске алып, бул маселеде талапты катуу коюш керек. Анткени бизге кайрылып арыздангандардын көпчүлүгү ошол майыптыгы бар адамдар болуп атат. Экинчиден жанагы инклюзивдик билим берүү боюнча сөзсүз түрдө бул боюнча иш алып барыңыздар. Майыптыгы бар адамдарды мектептен билим алуу укугун чектебеш керек. Аларды коомго аралаштырып, одулабаш керек, жемелебеш керек. Алар өздөрүн толук кандуу, саламаттыгы таза адамдардай эле аралашып, чоңоюш керек деп эсептейбиз. Эми бул системалык проблемалар менен дагы иштейбиз. Анткени эмне үчүн Ош шаарында майыптыгы бар балдар көп төрөлөт мисалы. Бунун үстүнөн дагы биз иш алып барышыбыз керек. Азыркы мэрдин орун басары айткан маселе боюнча ар бир жетекчилер эске алып, катуу иш алып барыңыздар. Бул айыл чарба багытында каттоо гана болуп атат. Бул айыл чарба жерлери, мал жандыктары, дарактарыбыз ошолордун баарын каттаганга эле болуп атат. Бул биздин жашоочулар үчүн эч кандай салыктык төлөмдөргө, жөлөк пулдарын алганга эч кандай таасири жок. Муну каттатып, бир просто тактап алышыбыз керек. Жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Алишев дагы абдан катуу тапшырма койгон. Ошонун ичинде Ош шаары 50%га жете элекпиз. Биздин маптардан Кермето менен Жапалак барбы бул жерде? Эң артта сиздер кетип атасыздар. Эң артта экөөңүздөр. Бул протоколдук тапшырма. Эртелетиңиздер ушуну. Мен эртең дагы сурайм, бүрсүгүн дагы сурайм ушул боюнча. Курманжан датка, Алымбек датка мап. Сиздер мына эң алдыда ушулар бар мына. Азыркы Кермето менен Жапалак. Ушул боюнча иш алып барыңыздар. Урматтуу кесиптештер, анда бүгүнкү күн тартибине коюлган 3 маселебизди карап бүттүк жалпысынан. Урматтуу мекеме ишканаларынын жетекчилери,
ар бир айтылган иштер боюнча, тапшырмалар боюнча, сунуштар боюнча сөзсүз түрдө жакшы иш алып барыңыздар. Азыр убакыт күтпөйт, убактыбыз абдан тар. Алдыда чоң долбоорлорубуз бар, иш алып барышыбыз керек. Ушул жагынан алганда сиздер бизге колубузга кол, бутубузга бут болуп катуу иш алып барып, бардык коюлган мэрия тараптан коюлган, тиешелүү жетекчилер тараптан коюлган тапшырмаларды өз убагында ыкчам аткарыңыздар. Эгерде кимде ким аткарбай, кайсы багытта аксай турган болсоңуздар, анда биз тиешелүү чараларды көрүшкө туура келет. Бүгүнкү коллегиялык жыйынды, урматтуу коллега мүчөлөрү, ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аман болуңуздар.